26 от 15 августа. Сегодня вскрываем ячейку Зилалиева Дюшенбека Текширбековича. УКМК мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин банктагы жеке эсебинде сакталган акчасын чекистер чыгарган видеону таратты. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп келген Зилалиевдин банктагы жеке эсебинен $889,900 табылганы айтылган. Атка минер 2011-жылдан 2016 жылдардагы расмий декларациясы тууралуу берген маалыматында өзүнүн тапкан акчасы 2,541,527 сомду, ал эми жубайыныкы 408,000 сомду түзгөндүгүн белгилеген. Анткени менен тиешелүү органдар текшере келгенде Зилалиевдин кайдан тапканы белгисиз ири суммадагы акчалай активдери мүлкү чыккан. Алардын баасы расмий кирешеден алда канча ашып кеткен. Акчаларын 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банктардын биринин филиалындагы ячейкада сактаган. Мурунку вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев байлыгы мыйзамсыз топтогон деген кине менен кармалган. Иш атка минердин киреше тууралуу декларациясын текшергенден кийин козголгон. Ал соттун чечими менен УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. 100 штук. Того в первом пакете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пачек по 100 штук. $100 купюр. В общем, 100 тысяч долларов, да? Да, вот. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9 пачек корешков по 100 штук $100. Один корешок 66 штук $100. И один корешок 68 штук $50. Понятно. Общая сумма денежных средств, обнаружена в сейфовой ячейке, $889 900 США. Сейчас мы это положим в сумку, опломбируем. Вот опись содержимого сейфа номер 9Б2. Ложим в сумку, да? Пакет номер 1. Коррупцияга каршы мамлекеттик саясаттын стратегиясынын алкагында ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин бийлик органдарындагы саясий жана системалуу жемкорлуктун себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын алайык. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тиешелүү иш-чаралардын комплексин жүргүзүүдө. Бул кызматтын материалдарына алайык 2008 жылы 10 айдын жыйынтыгы боюнча коопсуздук органдарынын тергөө башкармалыгы жана башка укук коргоо органдары тарабынан 210 кылмыш иши козголгон. 2018 жылы 10 айдын ичинде козголгон кылмыш иштеринин жана текшерүү иш-чараларынын алкагында өлкөгө 2 миллиард 879 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендиги аныкталган. Белгилей кетсек, 2018 жылы электроэнергиялык тармактагы тендер өткөрүүдөгү жергендерин пайдаланууга алынган лицензиялар, Бишкек шаарындагы жана аймактардагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүү жана башка ушул сыяктуу тармактык коррупциялык схемалардын ачылышы коомдо кызуу талкууларды пайда кылды. Бишкек шаарынын жылуулук электр борбору боюнча бир катар кылмыш иштери козголуп, экөөсү сот органдарына өткөрүлүп берилсе, калган иштер боюнча учурда тергөө жүрүп жатат. Бюджеттик каражаттан кошумча наркка салыкты мыйзамсыз кайтаруу боюнча салык органдарынын мурунку жетекчилерине жана кызматкерлерине 6 кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат.
укук коргоо органдарынын, прокуратуранын жана сот системасынын айрым жетекчилерине жемкорлук фактылары боюнча кылмыш иштери козголгон. Алардын арасында 200 000 Америка Кошмо Штаттары доллар пара алган башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси, 5 000 АКШ доллар өлчөмүндө пара алган Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер бөлүмүнүн жетекчиси жана ошондой эле Бишкек шаарынын райондук соту кызматтык алган кыянаттык менен пайдаланып 10 миллиондогон АКШ доллары турган мүлктөрдү мыйзамсыз басып алууга жол бергендиги үчүн кылмыш иштери козголгон. Мындан тышкары жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттарына, ошондой эле жогорку бийликтеги кызмат адамдарына катыштыгы бар 29 кылмыш иштери тергелип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы өтө оор, системалуу, ыкчам жүргүзүлгөн иштердин негизинде кылмыш иштерин козгоп жатат. Мисалы, профессионалдык деңгээлде документтештирилген коррупциялык иш бул мамлекеттик каттоо кызматынын Бишкек шаары боюнча каттоо бөлүмүнүн жетекчисинин кармалышы. Бул жетекчини мурун бир нече жолу кызматтан четтетип, кийин кайра жумушка алышкан. Бул иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине да суроолор биздин тергөө органдарында болот. Дагы бир мисал катары айтсак, тендер өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамын бузуп пара алгандыгы үчүн транспорт жана жолдор министринин орун басары кармалды. Ал өзүнүн жазасыздыгын сезип, альтернативдик жолдун 70 чакырымын курууга катышыш үчүн мыйзамсыз келишим түзүүгө аракет кылган. Өзүнүн ортомчулук кызматы үчүн 520 000 Америка Кошмо Штаттары доллары өлчөмүндө пара талап кылган. Паранын бөлүгүн алып жатканга дагы жетишкен. Азыркы убакта бул факты боюнча тергөө иштери уланып жатат. Биринчи жолу 2018 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын материалдары боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мыйзамсыз байлык топтоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө ыкчам иш-чараларынын негизинде Бишкек шаарынын банктарынын биринде жашаган жеринде жана кеңсесинде декларацияда көрсөтүлбөгөн 1 миллион Америка Кошмо Штаттарынын доллары жана 3 миллион 100 000 сом суммасындагы акча каражаттары жана ошондой эле кыймылсыз мүлктөрү, туугандарына катталган кем байлыктарды иштетүүгө уруксат берүүчү лицензиялар табылган. Учурда мурунку вице-премьер-министр кармалып тергөө жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы коррупциялык көрүнүштөрдү таап, алдын алуу жана бардык министрликтер менен ведомстволордогу коррупциялык схемаларды жоюу багытында иш-чаралардын комплексин мындан ары да улантууда.